Жогорку нарын ГЭСтер каскадын чехиялык компания курат. Эки тараптуу келишимге бүгүн Кыргыз өкмөтү менен Чехиянын Liglas Trading CZ компаниясынын ортосунда кол коюлду. Ага ылайык жогорку нарын каскады толугу менен курулат. Андан сырткары 10дон ашык чакан гидроэлектростанциялар курулуп, эксплуатацияга берилет. Мындан сырткары Чех тарап Кыргызстандын Орусиянын алдындагы $37 миллион карызын төлөп берүүнү өз мойнуна алат. Бул каражатты орусиялык ишкерлер курулуштун даярдоо иштерине жумшаган болчу. Кененирээк кабарчыбыз Самат Асипов айтып берет. Орусия баштаган иш аягына чыккан эмес. Эми бул жумушту чехтердин Liglas Trading компаниясы аткарат. Өлкө башчы Европадан ири жеке инвестордун келиши дүйнөдөгү бардык потенциалдуу инвесторлорго кубаттуу белги берип, Кыргызстан бизнес жүргүзүүгө жана өз ара пайдалуу биргелешкен долбоорлорду натыйжалуу ишке ашыруу үчүн зарыл болгон бардык шарттарды түзүүгө даяр экендигин ырастайт деди. Эми европалык инвесторлор жогорку нарын каскадынын 2 станциясын курууга $230 миллион жумшоого даяр. Жогорку нарын ГЭСтер каскады келишим боюнча 8 гидроэлектростанциясынан турат. Бирок биринчи кезектеги курулуш үчүн 4 гидроэлектростанция сунушталууда. Булар Акбулуң ГЭСи, Нарын ГЭС-1, Нарын ГЭС-2 жана Нарын ГЭС-3. Чехиялык Liglas Trading CZ СРО компаниясы Акбулуң жана Нарын ГЭС-1ди курууга кызыктар болуп жатат. Курулуштун мөөнөтү болжол менен 4 жыл. Бул гидроэлектростанциялар курулуп ишке берилген соң Нарын ГЭС-2 жана Нарын ГЭС-3түн курулушу боюнча сүйлөшүүлөр башталат. Мы думаем, что оккупационность не будет больше 8 лет. Кандайдыр бир ишкана түзүлбөйт. Мурдагы эле жогорку нарын гидроэлектростанциясы жабык акционердик коому калат. 30 күндүн ичинде чехиялык инвесторлор Орусиянын алдындагы карызды жаап, компаниянын 50% акциясын алат. Карыз болгон каражат орусиялыктар тарабынан жумушчу шаарчасын курууга жана жер тилкелери жумуштарын бүтүрүүгө коротулган. Бул сумманын үстүнөн көп талыш тартыш болду. Бирок бүгүнкү күндө биз дагы чех инвесторлор менен бир сыйра сүйлөшүп чыктык. Алар дагы бир сыйра өздөрү дагы текшере турган болду. Бирок бүгүнкү күндө 37 боюнча калды. 37-ни толугу менен ушу 30 банк күнү ичи жаап бергенге даяр. Жаңы келишим мурдагы орусиялык инвесторлордун катышуусунда түзүлгөндөн кыйла өзгөрдү. Чехтер $500 миллион 4 ГЭСтин курулушуна толугу менен жедеттешүүдө. Орусиялык инвесторлор болсо убагында $700 миллион тууралуу айтышкан эле. Ал жерде техника экономикалык негиздеме боюнча азыр кайра башынан карап чыкмай болушту. Бул жерде баягы эң негизги ушул ГЭСтердин параметрлерин карап чыгышат. Балким кубаттуулугу көбөйүп калышы мүмкүн, же азайып калышы мүмкүн, же бир турбиналар өзгөрүшү мүмкүн. Ошол маселе. Ал эми бүгүнкү күндө ошол жерде баягы курулган объектлер алар өзгөрүүсүз калат. Себеби дегенде бул баягы даярдык иретинде ошо кишилерди жайгаштыра турган объектлер. Техникалык экономикалык негиздемеси маанилүү документ. Ал азыр даяр. Бирок чехтер ага өз сунуш пикирлери камтылган өзгөртүүлөрдү киргизген соң гана ишке киргизилет. Наши стройки в разных странах. Биздин курулуштар бир катар өлкөлөрдө бар. Маселен, Россия Федерациясында, Чеченстанда бир курулушту аягына чыгарганбыз. Мындан сырткары Сербия, Италия, Чехия, Словакияга инвестиция салганбыз. Liglas Trading Кыргызстан үчүн маанилүү болгон жогорку нарын ГЭСтер каскадынан сырткары 10го жакын чакан гидроэлектростанцияларды курат. Чехиялык компания жалпысынан 10 чакан ГЭСтерди курууга ниеттенүүдө. Папан станциясын курууга болжол менен 2 миллиард 317 миллион сом жумшалат. Кара суу сол тарап 1ге 1 миллиард 444 миллион сом. Кара суу сол тарап 2ге 2 миллиард 410 миллион. Орто Токой ГЭС-1 жана Орто Токой ГЭС-2ге 2 миллиард 372 миллион жана 678 миллион сом жумшоо каралууда. Киров гидроэлектростанциясына инвесторлор 2 миллиард 173 миллион сом бөлсө, Чоң Ак суу ГЭСине 917 миллион, Сандык 1ге 4 миллиард 74 миллион, Сандык 2ге 3 миллиард 778 миллион. Ал эми Сандык 3кө 3 миллиард 756 миллион сом бөлүүнү пландап жатат. Чехиялык инвесторлор кайдан чыкты деген суроо жаралышы мүмкүн. Алар тендерден утуп келишти. Гидроэлектростанцияларды куруу боюнча да өтө чоң тажрыйбалары бар. Чешская компания также предложила. Чехиялык компания мындан сырткары 2 таштанды күйгүзүүчү фабрика курууну сунуштады. Ал жерде электр энергиясын дагы өндүрсө болот. Андан тышкары күндөн энергия алуучу станцияны курууну демилгелешти. Мы готовы построить дом. 500 мегаваттка чейинки күндөн энергия алуучу станцияны сиздердин өлкөдө курсак болот. Буга уникалдуу аймак Ысык көл облусу болуп эсептелет.
10 чакан ГЭС жана Нарын дарыясынын жээгиндеги 2 ири станция алдыдагы 4 жылда курулат. Айрымдарын ага чейин эле бүтүрүү пландалууда. Чех инвесторлорунун келишин Кыргызстанда азыртадан эле Интергелпанын экинчи келиши катары сыпатташууда. Дээрлик 100 жыл мурун Чехословакиялык өнөр жай кооперативдери Кыргызстанда ондогон өнөр жай мекемелерин курушкан. Заводдор, фабрикалар, түрдүү цехтерди. Айтмакчы, анын ичинде электр станциялары дагы болгон. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1 канал.